Мен күрөшөм. Мен акыркы демим Аллах жараткан ченеп койгон баары. Акыркы демим чыкканча мен күрөшөм. Неге? Бул менин жигиттик дагы, мусулмандык дагы парызым. Мен күрөшөм ушуну. Мага журналисттердин баары ушу суроону берет азыр. Сиздер деле көрүп атсаңыздар керек. Эгер сизди чакырса барасызбы деген суроо коет. Чакырыштуу. Биринчиден мени чакыра албайт. Неге? Неге? Мына бүгүн той болуп өттү го. Болуп атабы азыр да. Билбейм, биз жолдобуз. Эми караңыздар. 200 миллион сом шайлоого сарптады деп чыкты, расмий түрдөгүсү. Бул расмий баягы кагаздан өткөнү. Ар бир үйгө кирген ундун эсеби жок, акчанын, майдын эсеби жок. Ошончо миллион сарптаган киши мамлекеттин куржунунан 13 миллион сом сурап той өткөрбөй, өзүң эле өткөрүп койсоң эмне болот? Кандай дейсиздер? Ошол пенсионер менен балдардын жөлөк пулун мунжумайып, жесирлердин жөлөк пулунан кымтып той өткөргөнчө өткөрбөй эле койбойсуңбу дедим мен. Кандай дейсиздер? Же туура эмеспи? Ушундай сөздөн кийин мени бирөө жакшы көрөбү? Айткыла. Жакшы көрөт экенбиз, бирок жакшы көргөндөр жашыруун жакшы көрөт экен да. Кокус бирөө жарым угуп калбасын деп эки жакты карап туруп. Мен ушул суроолорго жооп бере берейин, себеп көптөгөн ой пикирлеримди сиздердин сурооңуздар аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылам. Жарайбы? Эмне үчүн бийликти Атамбаевге эмес сизге өткөрүп берген эмес дейт. Ким? Ким өткөрүп берет мага? Мага бийликти өткөрүп бере турган эки объект дейсиздерби, субъект дейсиздерби, эки нерсе бар. Биринчиси жараткан Алла, экинчиси себепчи эл. Жараткан Алла айтып атат: ар бир элдин пейилине жараша жетекчи беребиз дейт. Бузулган коомго, бузулган элге залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз дейт. Мындан артык ким сүйлөй алат? Ким кошумча кошо алат? Мен өкүнбөйм, мен кейбейм. Мен добуш ала албай калсам эмнеге? Себеп пейилибиз ошондой. Мына соңку шайлоону көрдүңүздөр. Мен жарыя кылдым. Мен бир да жерге элди ташып жыйын өткөрбөйм дедим мен. Мен бир алакандай кагаз чыгарбайм. Мен бир да жерге барып жыйын өткөрбөйм. Неге дейт? Себеп мен 25 жылдан бери айттым. 25 жылдан бери укпай койгондон кийин мага кереги жок. Менин тагдырымды эл чечпейт. Менин рызкымды эл бербейт. Менин келечегимди эл чечпейт. Жараткан маңдайга эмнени жазган болсо, ошону көрөбүз. Сиз бийликке келсеңиз, Текебаев, Жапаров камоодон чыгабы дейт. Текебаев, Жапаров эмес, айыпсыз, күнөөсүз, күнөөлүү болуп жаткандардын баары чыгат деп жарыялабадымбы? Көрдүңүздөр го. Мен мындай жооп берген суроолорду кайра кайталабаңыздар, суранычы. Талас областынан Кудайбергенова уул болсун деген суроо берген экен. Уул болсун, эжекемсизби, карындашымсызбы? Рахмат, мен дагы бир жолу айтайын. Айыпсыз жаткандардын баары боштондукка чыгуу керек. Айыпсыз ошол жакка жаткыргандар менен орун алмаштырыш керек алар. Ошондо Кыргызстанда тартип болот. Ошондо Кыргызстанда бир аз жылыш болот тургандар. Билесиздерби, бизде эмне керек деп атат? Баарын карасаңыздар, талапкерлер сүйлөгөндө айтат. Инвестиция алып келиш керек, банк болуш керек, кредит бериш керек, экономиканы өстүрүш керек. Мен бүт баарын четке кактым. Инвестиция керек эмес, банк керек эмес, экономика эмес. Биринчи кезекте ыйман керек, кыргыз, ыйман керек бизге. Ыйманың бекем болсо, калп сүйлөбөйсүн. Ыйманың бекем болсо, бирөөнүн акысын жебейсин. Ыйманың бекем болсо, жаман ишке барбайсың. Ыйманың бекем болсо, ушак айтпайсың. Ыйманың бекем болсо, өзүңдүн курсагыңды тойгозбой туруп, кошунаңдын курсагын тойгозосуң.
Себеп коштаң кыйналып аткан мезгилде ошого асык атпасаң, сенин ыйманың бекем эмес деп атат. Ыйманың толук болбосо, окуган намазың бекер деп атат. Не дейсиздер, кыргыздар? Biz акча дегендин ордуна biz кыйкырып көрбөйлүбү? Ыйман деп кыйкырып көрбөйлүбү? Мен кандай мамлекетти куруу үчүн чыктым мен? Мен ушундай мамлекетти куруу үчүн. Биз эмне үчүн тапканыбыз эки болбой атат? Себеп баарыбыз кредитте отурабыз. Процентте отурабыз. Сүткорлук менен арик болуп атабыз. Мына жерде бир туугандар, азыр бир тууганына дагы жиберип коюп атасыңар. Акырын күлүп, тамашалаган киши болуп, мен сизге азыр 4000 сом, 4000 рубль жиберип турайын, бир козу алып туруңуз. Күзгө чейин анан бир үстөкү кошумча бирдеме берерсиз. Калп дегилечи, кыргыздар. Бир тууганың барып бууп калдым го. Мен акчаны жиберип атам, эмнеге кетирип атасың? Кайда кетти деп барып эсептешип атпайсыздарбы? Эки бир тууган эсептешпесе дагы эки абысын сөзсүз эсебин табат. Бул калппы? Ал жерде береке жок. Макул эмеспиз кыймылы жөнүндө маалымат берип кетсеңиз, иш жүзүндө кандай иштер кылса болот? Анан бийликке талап койгончо толук мүмкүнчүлүктү кантип качан кое алат дейт. Ар бир кыргыз мен келечегим үчүн күрөшүп атам дегенде коет. Мен макул эмесмин деген кыймылдын негизги иши эмне болот? Сиздердин укугуңуздарды эгерде мен кыргызмын, мен адаммын, мен жаранмын, менин үнүм бар, менин укугум бар, менин пикирим бар деген кыргыздар болсоңуздар, кантип биздин талапты талашасыз дегенде мен айттым. Сиздер ушундай деген сезимиңиздер болсо, кол жыйнап бергиле дедим. Мен Москвада ушундай экен, Екатеринбургда, Красноярскийде, Иркутскийде кыргыздар ушундай деп атат десем, кана деген суроону коет бийлик. Ким айтты деген суроону коет. Мен көрсөтүшүм керек. Мына 300 000 кыргыз жараны ушундай биздин адам экенибизди, адамдык укугубузду тааныгыла деген маселе коюп атат. Кол коюп берди деп көрсөтүшүм керек. Эгер 300 000 киши кол коюп берген болсо, мен кече Москвада айттым. Мен эмне кылам? Мен конституцияга ылайык референдум өткөрүп, сыртта жүрөбү, Арктикада жүрөбү, Африкада жүрөбү, кыргыз бойдон калат. Кыргызстандагы маселени чечкенге укугу бар. Алардын шайлоого жана шайланууга укугун конституцияда калыбына келтиришибиз керек деген маселени коем. Ушул максатта мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлсүн деп айттым мен. Ушул максатта. Ушуну каалайсыздарбы? Билбейм. Эртең кол жыйнаганда көрөбүз аны. Жок, ошо эсебин көрөбүз да. Канча кыргыз ошону каалайбыз. Эгерде ошол 300 000 кол жыйналып калса, мага бир чоң саясий күч болот. Бул күч дагы да болсо сиздердин маселеңиздерди чечүү. Мигрант деген сөздү мен колдонбогула деп канча жолу айтам. Биз убактылуу жашап жүрөбүз деп. Убактылуу ата-бабаларыбыз ушул жактан кеткен экен. Биз келип кандай жерде жашады экен деп келип көрүп жүрөбүз. Жакса калабыз, жакпаса кете беребиз. Бул жак биздин жайлообуз, Бишкек, Кыргызстан биздин кыштообуз деп койсоңуздар болот. Эми мен ушул конституциядагы негизги маселенин бири эмне болуш керек? Россия менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда кош жарандуулук болуш керек. Россиядагы кыргыздар толук кандуу кыргыз жараны болуп сакталып калышы керек. Эки паспорты жанында болушу керек, кааласа. Себеп 1 миллиондон ашык кыргыз азыр Россияда. Ашык. Анын ичинен 1,5 миллиондон жакыны жаранды калдыңыздар. Эртең биздин бир гана жерибиз бар, касиеттүү Кыргызстан деген. Эртең пенсияга чыгабыз, бизге акчанын кызыгы жок болот. Эртең белибиз бекчейип, колдон күч кеткенде кайда баргыбыз келет? Киндик каның тамган жерге баргың келет. Киндик каның тамган жерге барып, кандай укукка ээ болосуң сен кыргыз жараны болбосуң?
Биз башка элдердей эмеспиз. Наннын жумшагы сүттүн арзаны болгон жерге кете бербейбиз, кете да албайбыз. Ошондуктан мына ушул кол жыйналган болсо, эки орчундуу маселени коюшубуз керек. Биринчиден, ар бир жарандын укугун ордуна коюп, экинчиден, мына сиздер ушул жакта иштеп жүргөндөрдүн баарына кыргыз жарандыгын кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Орус мамлекети менен ушул макулдашууга барыш керек. Ушул келишимге барыш керек. Башка мамлекеттер менен өтө этият болушубуз керек. Кош жарандуулук дегенге таптакыр барбашыбыз керек. Бирок Россия менен сөзсүз түрдө барышыбыз керек. Бул биз үчүн өтө пайдалуу маселе. Орустарды айдап барсаң дагы жарандык алып барайын деген жок. Кыргыздын өзү ал жактан кетип барткандан кийин бизге андай коркунуч жок. Бирок башка ал жактагы кошуна, бер жактагы кошуна менен эч качан андайга барбаш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Саламатсыз, менин суроом төмөндөгүчө. 2000 жылдагы көтөрүлүштө, 2010 жылдагы көтөрүлүштө курман болгон кишилердин өлүмүнө ошол кездеги убактылуу өкмөт күнөөлүү деп эл арасында жана интернетте кеңири айтылып жүрөт. Айрыкча Жылдыз Жолдошованын даярдаган материалдарына кеңири көрсөтүлгөн. Ошол кездеги УВДнын жетекчиси Абдулла Гапаровдун Жээнбековдорго койгон күнөөсү канчалык чындык жана ушул суроолорго канчалык так жооп бере аласыз? Мен Жээнбековго 3 суроом бар дегенден бир суроом ушул эле да. Аны өзүңүздөр угат деңиздер да. Эмне үчүн кыргыздын полковниги, милициянын полковниги болгондо дагы Ош областтык ички иштер башкармасынын жетекчиси ушундай күнөө артса ал өзү түрмөгө түшөт дагы, эч ким таанымаган Маевский Текебаевга күнөө артса Текебаев түрмөгө түшөт. Айырмасы барбы? Бар да. Муну сезип турасыздар да, сиздер деле. Мен ушул маселени коюп атам да. Мен ушул суроону коюм. 3 суроомдун бирөөсү ушунда эле. Жалганбы деп сурагым келди Сокеден. Ар бир жамандыктын аркасында жакшылык бар. Иншалла. Үмүт кылабыз. Бирок күнөөсүз эч ким калбайт. Баарынын күнөөсү бар. Неге Мадумаровдон оң тарабыдагы, сол тарабыдагы ушунчалык коркуп калтырайт, титрейт? Себеп мени менен соодалашуу мүмкүн эмес. Соодалаша албайт дагы. Мына мен шайлоого чыкканда көрдүңүздөр, кайсыл жерде эл даяр болуп сүйлөшүүгө чакырса барам дедим. 5-6 гана жерге бардык. Бир да тыйын короткон жокпуз. Миллиондогон акчаларды чачкандардын алдынан озуп чыктык. Бул не деген сөз бул? Бул деген сөз бизде таптакыр келечегибиз жок дегенден үмүтүбүз үзүлдү деген сөзгө бул далил. Үмүт үзүлбөйт. Бизде алып жанып турган кичине бир келечекке болгон ишеним бар. Ушул кыйнап, ушунчалык кыйнап атканда 110 миңден ашык киши добуш берип атканы бул биздин келечекке болгон үмүт. Ушул кыйнап олтуруп алып барып Форма 2 деген жок болчу. Форма 2-ни таба коюшту бир 10 күн калганда. Аны менен 340 миң киши өткөн имиш. 340 миң кишинин баары бир кишиге добуш берген имиш. Мына ошол имиштердин аркасында жатат баленин баары.